Медреселердин биринде Камчыбек Ташиевдин ден соолугу үчүн дуба кылынды. Социалдык тармактарда Кыргызстандагы медреселердин биринен тартылган видео тарады. Анда диндин кызматкерлери жана окуучулар чогулуп, Камчыбек Ташиевдин тезирээк сакайып кетиши жана чың ден соолукта болуш үчүн Куран окуп, атайын бата кылышты. Жыйынга катышкан дин өкүлдөрү мамлекеттик ишмердин ден соолугу үчүн жакшы тилектерин айтып, жараткандан ага күч-кубат жана шыпа тилешти. Бул жамааттык дуба улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчисинин абалына кайдыгер карабаган мекендештердин колдоосу катары ысбатталууда. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bishkek shahri 1-qadam medrese mekemebizde okulup жаткан Kur'an-ı Kerim hatimimiz Allah razılığı üçün Taşiyev Kamçıbek Kıdırşayev çağavuzun niyetini okulup жатат Allah talam kabul kılsın. Allah'ım okulup жаткан Kur'an-ı Kerim hatimimizde ağır bir ayatın, ağır bir tamgasın şifa jana rahmat kılıp oğurup жаткан elimizin batırı Taşiyev Kamçıbek Kıdırşayev çağavuzun niyetini okulup жатат Allah talam kabul kılsın. Allah'ım şol ağavuzga jetkire gör Allah'ım. O жаратуучу Rabbim eline kızmat kılıp jakşılıkka can ürögen ağavuzdu öz meriming menen ayıktıra gör. Denesine şifa, jürögüne sabır, ruhuna güç ber Allah'ım. Anın oğrularına Kur'an'dı darı kılıp kaygısın жеңилдикке, алсыздыгын кубатка айландыр Allah'ım. Allah'ım ağavuzga толук. Зачем ТикТок блокируют? Разблокируйте его, пожалуйста. Без суда и следствия взяли. Депутат TikTok тиркемесин бөгөттөн чыгарууну сунуш кылды. Бүгүн 18 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев TikTok тиркемеси тууралуу сунушун билдирди. Жыйында эл өкүлү УКМК төрагасынын милдетин аткаруучу Жумгалбек Шабданбековго суроо берип жатып, аталган тиркемени бөгөттөп койгондугун, эч кандай натыйжасы жок экенин белгилеп өттү. УКМК TikTok тиркемесин эмне үчүн бөгөттөп салган? Ал жакка чыгарылган бардык контент YouTube'да да бар. Соттун чечими жок эле бөгөттөп салдыңар. Чыгарып койгулачы сураныч, деди депутат. Камила Талиева президент менен Ташиевди жолуктуруу максатына жеткенин айтты. Ал бүгүн 18 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында президент УКМКнын төрагалык кызматынан алынган Ташиевди кабыл алганын эске салды. Президент элге кандай жолугушуу болгонун, эмне жөнүндө сөз жүргөнү тууралуу ачык маалымат бергени абдан жакшы болду. Мен президентке ыраазычылык билдирем, деди Талиева. Буга чейин Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ымалага чакырууга үндөгөн. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Даниэль Ажиев президенттин ырайы менен абактан чыкты. Вебкам иши боюнча 9 жылга абакка кесилген Даниэль Ажиев президент Садыр Жапаровдун ырайымы менен эркиндикке чыкты. Бул тууралуу президенттин администрациясы билдирди. Эске салсак 2024-жылдын 31 июлунда Даниэль Ажиев сойгулукту жана пластыктуу интернет тармактары аркылуу уюштуруу жана аларга көмөктөшүү, порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу, уюшкан топту түзүү, ага катышуу, алдоо же ишенимге кыянат кылуу жолу менен мүлүктүк залал келтирүү беренелер боюнча күнөөлүү деп табылып, ага 220 000 сом айып салынган. Сот анын мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга абакка кескен. Суу Самырда кар көчкү алдында калган чабандын сөөгү табылды. Чүй облусунун Жайыл районундагы Суу Самыр өрөөнүнүн бороондуу жайлоосунда кар көчкү алдында калган чабандын сөөгү табылды. Маалыматка караганда куткаруучулар тарабынан кар көчкү басып калган 59 жаштагы жарандын денеси бүгүн 18 февралда табылып, кар алдынан чыгарылды. Бүгүн издөө иштерине жалпы 70 адам тартылган. Кокус бери кысым басымдын четин угуп калса мага капа болбогула. Жапаров күч түзүмдөрүнө эскертүү берди. Өлкө башчы мамлекеттин өнөгүсүнө салым кошуп жаткан ишкерлерди дайыны жок эле кыса берүүнү токтотууга чакырды. Ал ишкерлерден так салык төлөп иштөөнү суранды. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен
Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы. Мен өткөндө бир маселени көтөрдүм эле. Кайрылуу кылалы. Президент менен Камчыбек Дышаевичти ынтымак алып келели. Биз ушул жерде ынтымак алып келүүчү органбыз дедим эле. Мен өзүмдүн максатыма жеттим. Себеби президент жолукту. Элге кандай жолугушуу болгонун, эмне жөнүндө ачык маалыматты бергендиги абдан жакшы болду. Мен президентке да ыраазычылык билдирем. Ушуну айтып коеюн дегем. Күнкү иш-чарада күч түзүмдөрүн дагы эскерте кетейин. Мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан ишкерлерди дайыны жок эле кысымга албагыла. Кокус кандайдыр бир кысым басымдын четин угуп калсам, анда капа болбойсуздар. Ишкерлер ирденип алса, салыктык төлөмдөр дагы көбөйөт, кошумча жумуш орундары дагы түзүлөт. Мамлекетибизге, эли журтубузга бардык жагынан пайда гана алып келет. Бирок 18 февраль саат 12:40 чамасында Жайыл районунун Кызыл айылында жоголгон жаранын сөөгү табылды. Издөө иштери аякталды. Шифа бер Аллахым. Кайрадан элинин арасына аман эсен кайтып, жакшылык жолунда кызмат кылуусун насип кылгын Аллахым. Анын ниетин таза, амалын кабыл, өмүрүн берекелүү кыл Аллахым. Анын жакындарына, элине сүйүнүч менен кайтар Аллахым. Я Раббим, окуп жаткан хатымыбызды ушул агабыздын айыгышына себеп кыла көр Аллахым. Ар бир окулган сүрө анын денесинен нур, жүрөгүнө тынчтык, жашоосуна узун өмүр болуп жетүүсүн насип кыла көргүн Аллахым. Аллахым агабызды үй бүлөсү менен бактылуу, берекелүү, бакубат ыйманда, берекелүү узун өмүр сүрүүсүн Аллахым насип кылган болсун. Аллах таалам окулган хатымдарыбызды, кылынган бата тилек дуаларыбызды ыйык жайларда, ыйык күндөрдө кабыл болгон бата тилек хатимдердин катарында кабыл кылган болсун. Аллахым разы болсун, Аллах таалам кабыл кылсын. Сыныбын келеген өткөрдү, жакшы деген баа берди. Колдон келиши менен иштеди, Кудай кааласа. Эч бир жасаган жумуштарыбыз, жасаган эмгектибиз баардыгы шаар үчүн. Мынакей 1 жылдын ичинде жасаган жумуштарыбыздын баардыгы мынакей жалпы Кыргызстан боюнча биз үлгү болдук. Баардыгы айтылат мынакей. Кана ошол шаарында иштесе бардык депчи. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, мен сиздерден аябай сыймыктанамын. Жалгыз эле мен жасаган жумуш эмес, урматтуу коллегалар, силер менен чогуу жасалган дагы жумуш. Мынакей шаардын көркү, шаарда жасалган жумуштар, шаарда жасалбай калган жумуштар, шаарда көрүнгөн жат көрүнүштөр баардыгы силер менен менин во главе, сиздер менен сиздердин жүзүңүздө. Ошон үчүн ар бириңиздер мэрияда иштеп атабызбы, биз бир тууганбыз. Ага элибиз. Мен ушундай бир эмеге ынандым, урматтуу коллегалар. Азыр бир нече сайттарда фейк маалыматтар чыгып турат. Ошондо элдердин көрүп жазган көп ушунчалык элге разы болду. Рахмат деп ушунчалык ийляши, почему, за что деп мен ушунчалык ынандым. Элден эч качан кол үзбөш керек экен. Элден эч качан элге ушу эмгек даябаш керек экен. Урматтуу коллегалар, мен силерге да ошондой бир ой айтылат. Дальше продолжаем работать.